Үйдүн ичинде керектүү буюмдарыбыз. Элмурза Манасулунун Чечме чырында 2 бөлмөлүү үйү менен кошо мал сарайы өрттөнүп кеткен. Ага бийлик тараптан үйүн тургузуу үчүн ушул мезгилге чейин жардам көрсөтүлө электигине наразы. 10-15 жылдан бери Москвада мигрантчылык болуп, мен өзүм 6 жылдан бери. Ушул мына 2 жыл болду бүтүргөнүбүзгө. Мал сарайы бүтүргөнүбүзгө былтыр 2 жыл болду. Ичинде 600дөн ашык, 700ге жакын чөп 3-4 жылдык чөп күйдү, керектүү буюмдарыбыз жашап болбой турган абалга келди. Жашаганга сиздерде башка жерде шарт барбы? Бар, азыр коопсуз үйдө жашап турабыз эми. Чечме айылынын тургундары өлкө башчыдан чек ара маселесин чечип берүүсүн жана чырдан улам жабыр тарткан жарандардын чыгымдарын ордуна келтирүүсүн суранышат. Анткени келишпестиктен учурда 6 автоунаа жана бир нече турак жайлары талкаланган. Мына жабылануучу акамды үйү биринчи агыр отаганда ушул үйгө көчүп кирген, атам салып берген үйдө. Мына Өзбекстан тарабы ошол баскынчылык жол менен мына тараптан келип, берде элдин жоктугунан пайдаланышып, ушул жолго чек арага жакын жайгашкандыктан биринчи ушуга өрт коюшкан. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн айтымында чек ара чырында чыгымдарга учураган элдин чыгашасын эсептөө иши жүргүзүлүп жатат. Качан гана комиссия чыгымдарын эсептеп бүткөн учурда жардам берүү маселеси оң жагына чечилет экен. 2020-жылдын 31 майында орун алган Кадамжай районунун Чечме айылындагы чыр-чатактын келип чыгышын аныктоо боюнча бүгүнкү күндө териштирүү, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми келтирилген зыян боюнча комиссия өз ишин аныктап, зыяндарды аныктап чыккандан кийин тиешелүү чаралар көрүлөт. Бир нече жолу чек ара чыры орун алган Чечме айылынын тургундары дагы кооптонуп жашап жаткандыктарын айтышат. Андыктан жергиликтүү жогорку бийлик жетекчилерини чек ара маселесин чечебиз деген сөзүнөн үмүт артып жашап келишет. Арзыкан Беркбаева, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.